башчынын бажы биримдигинен башка жолубуз жок деген сөзүн кандай кабылдадыңыз? Бул биринчиден өкмөт башчысынын андай айтканы, бул биринчиден саясий чечим. Өкмөттүн кылганы ушул азыр. Саясий чечим кабыл алып, бажы уюмуна киребиз деп кабыл алып, эми ошол чечимге ылайыктап, ишкерлерди дагы бүтүн шарттарды ошого багыттап атат да. Биринчиден ишкерлер менен отуруп кеңешип, андан кийин чечим кабыл алса, бул аябай туура болмок, аябай бизге ылайык болмок да. Анан биз мисалы экономикалык жана экспорттоо, импорттоо маселесине биз кошулбайбыз. Анткени ушуга чейин дүйнөлүк соода уюмунан 97% соода ошол уюмда айланат. Ошол учурда ошол бажы биз бул дүйнөлүк соода уюмуну бажы уюмуна карата садага чабылышына мисалы кабыл ала албайбыз да. Бул жерде биз дүйнөлүк соода уюмуна кирип алдык. Эми ошо менен кайра бажы уюмуна кирип бир жерден бир жерге аттап атабыз да. Ошол эле учурда сөзүңүздү алжыда мисалы үчүн азыр бажы биримдигине киргендин пайдалуу жактарын айтып атпаймынбы? Мисалы сиз эле айткан ошол Кытайдан, башка жактан импорттук товарлардын ордуна мисалы ата мекендик товарды өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт депчи. Бул нерсеге эмнеге ынанбай жатасыз? Биз бул жерге эң жүйөлүү себептерден бири бажы уюмуна кирем дегендердин айтып атышат да, өндүрүш бизде азыр баары эле соодагер болуп кетти, өндүрүш жолуна коюлат деп. Бирок өндүрүү жолуна коюлбайт. Өндүрүш тескерисинче жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени эртең эле бажы уюмуна кирип кетсек, бүгүн соодагер болгон эртең кантип өндүрүшкө баштайт? Бул бир процесс, буга бир убакыт керек. Экинчиден, бажы уюмуна мүчө болгон өлкөлөр Россия, Казакстандын өндүрүшү жолун алып отуруп калат. Анда сиздин көз карашыңызча Кыргызстан транзиттик соодага ылайыкталган өлкө катары эле кала бериш керекпи, эскиче жашап эле? Кала бериш керек, ошонун жанында өндүрүш керек. Сооданы жерибеш керек. Мисалы, дүйнөдө белгилүү Сингапур, Гонконгко окшогон өлкөлөр соода менен эле жашап келатат. Бирок биз Кыргызстан жалгыз гана соода эмес. Кыргызстан үчүн келечектеби ушул жол транзиттик соода менен жашаган өлкө? Азыркы шартка ылайыктап иш алып барыш керек да. Азыркы биз деген бүгүн нан жеп, эртең жебей койбойбуз да 1 жыл бою. Азыркы шартка, ишкерлердин азыркы шартына карап аракет кадам ташташ керек да. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс сыналгы көрсөтүүлөрүн ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки 9-да Улуттук биринчи телеканалдан көрүңүз. Ишкерлердин азыркы шартына дегенде Адыл мырза мына Улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, Кыргызстанда 220 миңдей адам соода менен алектенет экен. Алардын 56 миңдейи Дордойдо, 14 миңдейи Кара Суу базарында иштейт экен. Алар сизге белгилүү Кытайдан, Түркиядан келген товарлар менен иштешет. Анан эгерде бажы биримдигине кире турган болсок, товарларга баа кескин түрдө көтөрүлөт. Анан алар баккан 10 миңдеген үй бүлөлөрдүн тагдыры эмне болот? Мындай караш керек да, дайыма бажы уюмуна кирсек кандай болот, бажы уюмуна кирбесек кандай болот. Мисалы, ошо соода тармагын эле Русланыбыз айтып кетти, аларды өкмөттүн мүчөлөрү деле жабабыз деген эч кимдин андай ою жок. Бажы уюмуна кирсек дагы реэкспортко бөгөт коюлду. Муну биз факт катары кабыл алышыбыз керек да. Ошол 11 апрелде Алмаз Шаршенович бизге тапшырма берген. Ушу Дордой, Кара Суу базарын кантип өнүктүрүш керек программасын иштеп чыккыла деп. Бүгүнкү күндө биз экономика тескай министрлиги ведомстволор комиссия түзүп, ошо Дордой, Кара Суу ассоциацияларынын ошол жерде ишкерлер менен чогуу бул программаны толук даярдап туруп өкмөткө бердик. Муну биз деле ойлоп атабыз. Анан жана импортты айтып атпайсызбы? Мен импорттон деле статистика айтып кетейин. 3,2 миллиардка импорт болсо, анын 1,5 миллиарды ушу бажы союзунан келет. Кытайды алып салсак 660 миллион. 1 миллиард 100 өлкөдөн келет да. 100 өлкөдөн келген импортты бир бажы союзунан 3 өлкөдөн келген импорт 1,5 эсе көп болот. Кайсы эмнелер керет? Күйчү май, кара темир жана андан жасалган нерселер, жыгач, бизге мына өндүрүшкө электромашиналар, минералдык заттар, минералдык эмес заттар, мына биздин өндүрүшкө эң керектүү товарлар мына ушул 3 өлкөдөн келип атат. Эгерде өтпөй кала турган болсок, бүгүнкү күндө жана эркин зонада соода жүргүзүү боюнча келишим жаңы түзүлүп атат. Россия ушул бажы союзунун мамлекеттери башка 3-чү мамлекеттерге экспорттук пошлинаны киргизип атышат. Тажикстандын абалын көрүп атасыңар. Бирок Тажикстандын абалында пайда болот да. Мисалы, биз ошол салттуу партнерлорубуз менен Казакстан менен Россия менен 20 жылдан бери биригебиз. Ошол биз бир топ мүчөлөр, бир топ уюмдар алар менен мүчөбүз. Евразес, ЖКУ, анан КМШ, Таможенный союз. Эмнеге ошого чейин биздин соодабыз, биздин арадагы мамилебиз, ымалабыз
өнүкпөй эмне үчүн бажы уюмуна киргенден кийин булар өнүгүш керек. Балким ошол сиз айткан азыркы эле мисалы Евразес бүтүп барып тең сиз баягы жыйынтык бербей калды деп атпайсызбы? Балким ошол бажы биримдиги бир ажиотачар. Мисалы эмгек жарандарын мигранттар жөнүндө бир эки сөз айтып кетсем, бажы союзу бул биринчи этап. Бирдиктүү экономикалык мейкиндик түзүлөт. Бул экинчи этап. Эмдиги жылкыдан баштап ошол бирдиктүү экономикалык мейкиндик түзүлгөндө биздин мигранттарга ошо Россиянын жараны болобу, Казакстандын жараны ошондой эле укуктарга ээ болот. Балдарына, үй бүлөсүнө, бала бакчага, мектепке киргизип менен так кесе белгилеп кетиш керек. Бирдиктүү экономикалык зона дегенибиз, мейкиндик дегенибиз 95-жылдан бери бар. Эмне үчүн ошол Евразия ошол келишимдер иштебей калды? Мисалы бирдиктүү экономикалык мейкиндик деген бүгүнгө жок мындай. Сиз айтып атасыз, мисалы мигранттардын абалын айтып атасыз. Бирок ошол эле убакта Айзада айым айтып кеткендей 300 миң соода менен дордой менен кара суунун тегерегинде ошончолук кишибиз ошонун тегерегинде иш алып барышат. Булардын акыбалы кандай болот? Бул жөнүндө Руслан мырза, эгер кирбей калсак алардын акыбалы кандай болот? Айтып бериңизчи. Мисалы кирбей калсак муну айтайын. Акыбалы кандай болот? Бизге тегерекстөө уюштурганда бизге деген ошол жердеги экономика тескөө министрлигинин кызматкерлери айтышкан. Мына дордой кирбейбиз деп атат. Силер кирбейбиз деп атасыңар, бирок 1-июлдан кийин силер өзүңөр келесиңер киребиз деп айтышкан. Ошондон айтпадыбы, эксперт токтоду депчи, азыр абал кандай болуп атат? Азыр бирок биз бүгүн бул программага келатып ишкерлердин арасында сурамжылоо өткөрдүк. Текстиль тармагы кандай товарларын өткөрүп атса, ошондой ойдон эле өтүп атат. Казакстанга сельхозпродукция кандай өтүп атса, ошол ойдон эле өтүп атат. Биз бул жерде бизди бир аз 1-июлдан баштап Кыргызстандын да коркутуу багытына өтүшкөндө. Демек азыр кадимкидей эле соода кадимкидей эле жүрүп атат. Руслан мырза эми жаңылышып атат. Кандай соода өтүп атса, ошондой соода өтүп аткан дегенге мен реэкспортко чекит коюлду дегенди сезбеген жоксуздар сиздер, туурабы? Ишкер чөйрөсү. Эч кандай өкмөттүн бул жерде бул мен айтып аткан нерселер ишкердин өзүнүн толук өзүнүн күчү менен болуп атат да. Ишкер баягы орусча айтып коет эмеспи? Вопреки всему. Бардык нерсеге карабай, мисалы түштүктө Өзбекстан менен чек ара жабык. Баары бир ишкерибиз иштеп атат. Бул жерде чек арабыз жок, баары бир ишкерибиз иштеп атат. Бирок кыйналып атышат да, азыр эле көрбөдүкпү чек арада кабалды. Анткени ишкер өз жоопкерчилигин, өз милдеттерин өзүнө алды. Азаттыктын радио жана теле берүүлөрүн Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, рус чекит Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Азаттык чекит KG. Аалам жаңылыктары алаканыңызда. Биздин ишкер өкмөттөн, мамлекеттен көп убакыттан бери эчтеке күтпөй калган. Биздин мамлекетте анткени өзүнүн баягы жеңилдетип өзүнүн ишин кылуу ишкерлердин өзүнө эле түшкөн. Биз муну деген көптөн бери күтпөй калабыз да, ишкерлердин көп айтат, бизге жолтоо болбогула, биз өзүбүз иштеп иш алып кетебиз. Анда ишкерлерге жолтоо болбой, азыр ушундай эле иштей бериш керекпи сиздин пикириңизде анда? Биздин пикирибиз боюнча жок. Бажы уюмуна кире турган болсок, өкмөт өзгөчө экономика тескөө министрлиги кире турган шарттарды ачык айкын ишкерлер менен кеңешип, биз эгер кире турган болсок, биз дагы айтабыз, биз өткөндө бизден башка бир уюм сунуш катары биздин тегерекстөлдө кирди, профессионалдуу ортомчу алып келип сүйлөшүп, ошол жерде биздин баягы соода уюмуна кирип аткандардай эмес, бажы уюмуна биздин кызыкчылыгыбызды толук коргой тургандай бир шарттарды түзүп анан киришибиз керек. Кеңешпей жатасыздарбы? Ошондой эле болуп атат. Бирок деген бул жерде бир нерсе мен айтып атам, мисалы мен Руслан мырзаны биздин ошо кайсы бөлүм иштеп атат, ошого эртең чакырайын. Эмне кандай жумуштарды жасадык айтып берсин. Ага чейин да чакырдыңызбы? Ага чейин чакырдык. Жок, көчөгүнү съезд предпринимателей болду. Эң чоң эки организация, Союз предпринимателей, Ассоциация рынков. Көчөгүнү өкмөткө өзгөчө кайрылышты. Биздин кызыкчылыгыбызды дагы эске алып, бул кадамдарды таштасаңар депчи. Анан бул Адыл мырзага мен баягы экономикадагы адис катарда сурай кетет элем да, бажы уюмунда 3 өлкө бар. 4-чү жолу биз кирген табыз, эгер кабыл ала турган болсо. Үчөө менен биздин арабыздагы айырмачылыктар ушунчалык чоң. Ички дүң продукциясы боюнча, экспорт, импорт боюнча. Бул өлкөлөр экспорт кылыктаган өлкөлөр. А биз импорт кылыктаган өлкөбүз да. Анан кантип биз пайда табабыз, кантип биз кызыкчылыгыбызды коргой алабыз да? Мен ошону түшүнбөй турам. Мисалы ишкер катары. Мен жана статистиканы айтып кетпедимби? Экспорттон канча ушу бажы союзунун өлкөлөрү канча пайызды түзөт, импорт боюнча канча пайызды түзөт. Экспорт боюнча көбөйтүүгө биздин эң чоң мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Себеби экспорт биздин өндүрүшчүлөргө экспорт жасаганга эң жакшы өбөлгөлөр түзүлүп берилет да. Дагы бир суроо да. Анан бизде жумушчу акысы арзан, электр энергия арзан. Өндүрүш сиз жана айтат Европа жакта болуш керек дейсиз. Кайсы жерде арзан түшсө, ишкерлер деле билет.
кайсы жерде арзан болсо салык системасы эң ыңгайлуу, эң либералдуу салык системасы мына биздин өлкөдө. Мисалы ошол эле финансовый лизинг боюнча азыр дагы түзөлүп деп атабыз. Инвесторлор менен Россия, Беларустар менен да сүйлөштүм. Бизге